Рахмат. Бул жерден деген укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип атырбыз. 74-1 депчи. Ошондо мен бир тактоочу моментти сурайт элем да. Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында акча каражаттар мыйзамсыз чогултуу 1-2 класстагы мектептер деп айтылып калыптыр. Бирок бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги 12 жылдык окуу боюнча токтом кабыл алынган. Ошону унутпаңыздар. Буну деген авторлор өзгөртүп койот окшойт. Авторлор эмес, кийин дагы мыйзамга өзгөртүү кирет окшойт. Ошондуктан кечээ коллегалар сураганда билим берүү министрликтен 12 жылдыкты сизлер мыйзам менен эмес, токтом менен киргизип, мыйзамдарда бүт жерде мына жазылып атат. 1-класстан 11-класска чейин да. Эсиңиздердеби, урматтуу жетекчилер? Жооп берип аткан адам кимдер жооп берип атасыңар? Көрүп атасыздар да ушуну, Эльвира Жыргалбековна, 12 жылдык билим берүү системасына каралуу 3 жыл убакыт каралган. Ага чейинки мына азыркы кирип аткан нерсе азыркы мурунку 1-11 класска чейин окутуу системасына тиешелүү болот деп атасыздар, тиешелүү болуп атат, ооба. Так, рахмат. Бирок мен коллегамдын айткан сөздөрүнө кошулат элем да. Сиз азыр эми мыйзам калалсак, тартип болот деп адашасыздар. Эмнеге? Анткени бүгүнкү күндө мисалы мага 1-Май районун округуман мугалимдер, ата-энелер кайрылып атат да, техничканы 5000 сомго жалдап чакыра албай жатабыз дейт да. Бюджеттен каражат бөлүнгөн жок. Бюджеттен каражатты бөлбөйбүз деген бул мэриянан же Минфин эмес, каражаттын жетишпегендигинен эч ким бул акыга келбейт дейт. Анан азыр биз штрафтарды салып атабыз. Макул, ата-энелер буну деген билбеген ата-энелер бар. Анткени бул маселе кайдан чыкты? Фонддорду чогултуп алып, мектеп директорлору, завучтары ошол фондду каалагандай тейлеп, акча уурдалып, аягында деген ата-энелер нааразы болуп, биздин акча каяка кетип атат деп жойгула дегендиктен, мен ойлойм ошондуктан бул үчү жактан ошол чечимди кабыл алганбыз. Биз да макул болгонбуз, анткени ата-энелер арызданган. Бирок ушул эле учурда штрафтарды жеке жарандарга 20 000 сом койсоңуздар, мектептердин алдындагы коомдук фонддорду ким түзүп атат? Ата-энелер түзөт да. 40 000 сомдон 60 000 сом коюп атасыңар. Бүгүнкү күндө орто айлык 30 000 сом болсо, кайсы мыйзамда орто айлыктан ашкан штрафтарды салла деген сөз бар? Жок да. Улам эле тиги өз элибизди өзүбүз тоноп отурабыз баягында. Штрафтарды олчотуп салып атасыңар, алып келип атасыңар, өкмөт макул болуп атасыңар. Мындай бул жерди жакшылап ойлонуш керек. Мен ойлойм, мыйзамдын авторлору да буларга да мындай сөздөр келет болуш керек, комментарийлер келет болуш керек. Буну азайтыш керек. Эртеси күнү деген мектепте иштей турган мугалим калбайт. Мектепте фонд иштей турган техничкалар ансы деле жок, кайтара турган эшиктин алдында короодо киребешти кайтара турган дежурный милиционерлер эч кимди коебуз ошо жака? Эч ким жок. Рэкет болуп атат, агрессия болуп атат. Ким аны карайт? Психологторго акча жок. Эчтеке. Мен жооп берип коеюн, уруксат берсеңиздер. Эльвира Жыргалбековна, аябай туура суроо берип атасыз да. Чындыгында бул мыйзам долбоору, мына сиздер азыр жогоруда Гүлия Ахматкуловна да айтып өттү, мугалимдерге карата өзүнчө бир кандайдыр бир кысым болуп калышы мүмкүнбү депчи. Бул жерде мыйзам долбоорунун максаты негизи ошол мектептердин алдында мыйзамсыз акча чогултууларды, ошол мажбурлап акча чогулткан учурлар бар да. Кээ бир мисал үчүн кыйналган үй бүлөлөр үчүн бул өтө кыйынчылык алып келет. Ошондой эле бул биз мына айып пулдарды, штрафтарды көрсөтүп атканыбыз бул сөзсүз эле мугалимдер үчүн эмес. Ошол жерде жекер жактарда ата-эне болобу же мугалим болобу, ошол ким тарабынан ушундай мыйзамсыз мажбурлап акча чогултуу болсо, биз мына ошондой жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууну сунуштап атабыз. Ал эми эгерде юридикалык жактар боло турган болсо, бул юридикалык жактарга 600 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууну сунуштап атабыз. Бул жана
Билим берүү министрлиги өкүлү туура айтып атат. Кандайдыр бир деңгээлде, эгерде президенттин указы чыккандан кийин биздин ушул коомдо мектептерде акча чогултуулар жөнүндө ушул азайыш керек болчу, ушундай окуяларчы. Тескерисинче бул окуялар бизде бүгүнкү күндө өтө көп кайрылуулар болуп атат. Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктык. Албетте ар бир кесиптештер айткан сунуштарыңыздарды мына эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, экинчи окууга келгенде толуктап жакшынакай кылып туруп киргизип бардык сунуштарды дагы экинчи, үчүнчү окууга алып чыгабыз. Азыркы мына сиздер берип аткан мына мугалимдерге карата дегенди мен бир аз колдой албайм, анткени бул ошол өкмөт тарабынан мына сиздер билим берүү министри ушул боюнча жооп берип койсоңуздар, жыл сайын мектептерде оңдоолорго, кеңси чарбалык чыгымдарга акча бөлүнөт да. Ошолор жөнүндө бир мындай тактап айтып койсоңуздар. Жалпы республика боюнча мына былтыртан баштап, мына быйылкы окуу жылынан баштап финансы министрлигинин астында департамент закупка түзүлгөн. Мына ошол боюнча бүткүл республикага ремонтко керектүү болгон акчалар мектептерге бөлүнүп берип, быйылкы биз кыдырып региондорду карап көргөнүбүздө мурунку жылдарга караганда быйылкы ошол бир источниктен деп арзан баада сатып алып, анан бардык мектептерге ошол ремонтко керектүү болгон материалдар таратылып берилди. Сапаты дагы эң жогору болду деп ар бир мугалим, директорлор, ошо чарба ишин башкарган зам директорлор айтып атат. Бул болсо дагы ушул оптимизациялоо боюнча мектептин болгон ошол керектүүсүнө, жылдык ремонтуна керек болгон иштер боюнча эң жакшы жумуштар жасалды. Бул болсо быйыл ошондой биз жыйынтык чыгардык. Бул эң жакшы аракеттер болуп атат. Мурункудай эмес, мурун дагы ошол сиз айткандай фонддордун эсебинен дагы ремонтко деп каражат алып, анан сиз айткандай жанагы директорлор туура эмес ошол акчаларды пайдаланганда байланыштуу коомчулукта ушундай ата-энелер тарабынан нааразычылыктар көп болгон. Ошол себептүү мына указ чыккан. Указдын негизинде биз мына сиз айткандай баарысын тууралап келатабыз. Эгерде дагы кандайдыр бир эме болсо, сунуштар болсо, биз дагы андан ары жакшыртканга толуктап иштемекчибиз да. Рахмат. 5-чи микрофонду күйүп бергиле. Рахмат Сурабалдиева, мен оюмду бүтүрө алайынчы, аягына чыгыпчы. Маселе мындайда болуп атат да, расмий түрдө арыз-мундар ата-энеден көп келгендиктен биз ушул фонддорду жокко чыгаргыла деп үстү жактан чечим кабыл алынды да. Бирок бул жарды жумуш. Ошол чечим ишке ашырылыш үчүн бюджеттен каражат бөлүнүш керек да. Биякта деген кеп биякта отурган кызматкерлерде эмес да. Маселе деген өкмөт жетекчилерине мен айтат элем да. Мына мен мисалы 1-чи май окуунун мугалимдерине мен жолуктурганда эч ким арыз ачык сүйлөбөйт. Бирок ата-энелер айтат, класста техника жетишпейт, класста техничкалар жок дейт, мектептерде аз дейт. Ошо бир бакуш тиги бир кемпирди иштетебиз же бир чалды дежурныйга отургуз коебуз дейт. Ызы чолуп кетсе, ал бакуш күнөөлүү болуп калат. Эч ким баргысы келбейт. Бирок каражат жетишпейт да. Тамак ашына жетишпейт, столовалар ичин каралды. Кептин баары эмнеде болуп атат? Раз пообещали родителям, надо же до конца довести, надо выделить для этого бюджет. Шаарда кээ бир ата-энелер айтып атат, эмнеге жокко чыгардыңар? Биз балдар мейли, биз бюджетте каражат жетишпесе чөнтөбүздөн чыгаралы. Бирок азыр бир да мугалим албайт дейт. Анткени коркушат, камалып кетебиз деп. Ортодо кураган ким? Бакуш тиги биздин окуучулар, биздин балдар болуп атат да. Анан биякта билим берүү министринин орун басары, мен сизди түшүнөм. Сиз эфирде ошентип жооп бериш керексиз. Анткени тияктын телевизордун аркасына карап атат жетекчилик. Бирок сиз азыр сиз да мени алдап атасыз, мен сизди алдабайм. Эшикке чыгалы, любой мектепке азыр баралы. Мындай кыйын мектептерде эмес шаардын, а могу региондорго чыгалы. Анан региондорду айтпай туруп, могу жыл массивтерге чыгалы. Мектептердин абалдары эмес, ремонттор кылынып атат, жасалып атат. Именно ошол жакта жетишпеген күнүмдүк турмушта деген жетишпеген нерселерди фонддор мурда алган нерселерди эми мамлекет тарабынан каржылана элек бүгүнкү күндө. 24-жылда бюджетке биз карап атпайбызбы? Жок. 23-жылда бюджетте жок болчу. Азыр 24-25 тап келесигер аякта да жок болот. Зачем мы друг друга обманываем? Поэтому мындай мыйзамдарды алып келгенде хотя бы олчойтуп штрафтарды койбойлу деп силерде айткыла да. Вам с этим работать.
У нас полстраны сидит, и теперь еще учителя будут сидеть. Неправильно это. Рахмат.